Экинчиден, рия кылганда адам билиш керек, бир ибадат кылып аткан болсоң, бир амал кылып аткан болсоң, сен ошол амалды эмне үчүн кылып атасың? Аллах Таала сооп берсин, кыяматта сооп алайын деп кылып атабызбы? Эгерде ошо мусулман адамда ошондой ниети бар болгон болсо, анда рия кылганда билиш керек, ошол сен эңсеген нерсең эч бири болбойт, сооп болбойт ал кылганың. Тескеринче күнөө болот. Тескеринче кичинекей ширк болот. Кичинекей ширк бул эң чоң күнөөлөрдөн. Эң чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Çünkü kичинекей ширк болгону менен кабайрлерден болуп, чоң күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Демек, рия менен салих амал, жакшы амал эч качан бирикпейт. Рия менен болгон амал эч качан жакшы амал болуп эсептелинбейт. Ошон үчүн адам баласы ой жүгүрүш керек да. Рия келип атканда, ар бир адамга келет, бирок күрөш керек да. Мен азыр ушул амалымды ушул рия боюнан кыла бере турган болсом, мен ушул кылдым, чарчадым ушунун аркасынан, мээнет кылдым, анан ошонун артынан азапталсам эмне болот? Жок дегенде сооң азыраак болсо дагы şu азапталбагандай болуп, күнөө кылбагандай кылып өткөрүш керек ошо амалыңдычы.